Акыркы күндөрү Ош облусунун Араган районунда абал курч деп бааланууда. Мындан улам райондун кире беришине атайын блокпост орнотулуп, ар бир унаа токтотулуп текшерилип жатат. Мында ар бир жүргүнчүнүн дене табуу өлчөнүп, ошондой эле атайын ушул коопсуздук чараларын көрүү туурасында адистер эскертүүлөрдү берип жатышат. Başınız orada mı? Ya, Isık geçmiyor. bunda ısıtar. İçine tutup buraya çıktırasanız mı? Соода сатык кызуу жүрүп, элдин агымы токтобогон Араган районунда учурда кырдаал мына ушундай. Эпидемиологиялык абал курчуп кеткендиктен жергиликтүү бийлик катал чараларды киргизүүнү баштады. 2-ноябрга чейин кийим-кече сатуучу жайлар, мал базар жабылып, бир гана азык-түлүк, мөмө-жемиш сатуучу жайлар иштеп жатат. Базарлар районубузда чоң мөмө-жемиш базары понедельник, четверг иштебейт. Санден. Андан тышкары бардык ишкана мекемелер менчигин түнү карабастан понедельник, четверг күндөрү санитардык ден жүргүзөт тазалоо иштерин. Андан тышкары бардык баягы кийим-кече базары, мал базарлар 2-ноябрга чейин токтотулду, иштебейт алар. Андан тышкары азык-түлүк магазиндеринен башка бардык соода точкалары иштебейт. Эми ушундай чара көрүп атасыңар, элдин арасында эме тез жайылып кетип атат. Азыр жергиликтүү бийлик элдин саламаттыгын сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап жатат. Район борборунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери үн жаңырткыч менен элге коопсуздук чараларын аткаруу боюнча эскертмелерди берип жүрөт. Бирок калк арасында дале болсо кайдыгерлик күч. Бүгүнкү күндө Араган районунда эпидемиологиялык абал оор деп бааланууда. Анткени күндөн күнгө ушул коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жатат. Мындан улам жергиликтүү бийлик чараларды күчөттү. Ал эми биз Араган районунда ушул дары дармектерге баалар кандай болуп жаткандыгына жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Азыр бул ушул Араган районундагы борборундагы дарыканалардын бири. Бул жерден ушул эң керектүү болгон антисептик колгап, бет каптар канча сомдон болуп жаткандыгын билип көрөлү. Саламатсыздарбы? Негизи айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө баягы абалды оорлошуп кетти деп атышат. Анан сиздерде ушул дары дармектердин баалары ошол бойдон эле сакталдыбы же? Ошол бойдон эле сакталды. Маска одноразовый 7 сом, антисептик 60 сом, перчатки 18 сом. Ошол баада. Кымбаттаган жок. Анан негизи айтсаңыз, баягы элдер буга чейин ушул сатып алуу кандай болуп атат эле? Азыр эмнелерди сатып алуу көбөйүп калдыбы? Сатып алуу маска менен перчатки, антисептик көбөйүп калды. Азыркы абалда анан антибиотиктарлар көбөйүп калды. Анын антибиотиктары азыр пока без рецепт бербейт абыз. Рецептурный менен кетет. Март айынан тартып Араган районунда коронавируска кабылгандардын саны жүздөп саналат. Тилекке каршы арасында каза болгондору да бар. Акыркы жума аралыгында бул аймакта илдет жуктургандардын саны кескин өстү. Мунун себебин жергиликтүү бийлик коңшу өлкөлөр менен болгон алака менен байланыштырышат. Акыркы мезгилде эми мына көрүп атасыздар, шайлоонун андан кийинки элдин толкундоосу дагы аз маз таасир этти, эл көчөгө чыгып кетти. Анан бүгүнкү күндө Араган районунда билесиздер, жыйым терим, пактанын сезону, пактанын жыйым сезону эл көбүрөөк таладаян болуп атат. Эми ошонун кесепети же Өзбекстанга кирип чыккандар эсебинен себебин азыр Тепокоргон, Айланаров, Юсуп айыл өкмөтүндө көбүрөөк чектешкенден алар Өзбекстан кирип чыккан эсебинен дагы ушундай нерсе көбөйдү деп бизге маалымат беришип атат да. Оорунун жайылуусунун дагы бир себеби бул адамдардын өз ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жаткандыгы болуп жатат. Биз Араганда 3 саат бою жүрүп, санитардык нормаларды сактабагандарды кадам сайын кезиктирип жаттык. Неге маска такпай жүрөсүз? Эми тагам азыр. Абал боюнча кабарыңыз барды, Бар. Эми эле чыктым, эми тагам азыр. Абал боюнча кабарыңыз барбы? Бар.
Kalsın kızım, hem tamam. Sar geliverdim. Özünüz üçün de bu. Ova, özüm için, özüm den sağlığım için bugün. Esimen çıkıp kaptır, takmay geliversin hem, nime kıl, ova. Buradan gelin takalım. Антисептте маска такпай жүрөсүң да абал боюнча карым. Эми алабыз, азыр айтты, эми алам деп турасың. Азыр алап сактабыз. Таап алабыз. Маска өзү эмнеден коргойт билесизби? Келген самый жок деп атат, эми ушундан кутарат да эми. Тагабыз азыр да калабыз. Болду же. Адистер илдеттен оолак болуу үчүн жөнөкөй болгон бир канча эрежелерди сактоону эскертет. Анда санитардык нормаларды кандай аткаруу керектигин дагы бир ирет эске салабыз. Коомдук транспорт, кафе жана базарларда санитардык эрежелер кандай сакталышы керек? Кардар катары эмнелерди талап кылсаңыз болот? Акценттин бүгүнкү чыгарылышында мына ошол боюнча түшүндүрмө беребиз. Кафелерде кардарларды тейлеген столдор 50ден ашпасын деген талап бар. Ар бир столдо 4төн эмес, 2ден гана адам отурууга тийиш. 2 столдун аралыгы 1,5-2 метрден кем болбош керек. Ар бир кафенин киреберишинде хлор себилген чыпка менен санитайзер коюу милдеттендирилген. Ошол эле учурда ысык суу, суюк самын жана кагаз салфетка болушу шарт. Кафенин ичинде кардарлар маскасыз отурат, бирок тейлеген официант медициналык беткап жана кол кап тагынууга милдеттүү. Ушундай эле талап ашпозчуга да тийишелүү. Кардарларды тейлеген кызматкерлер жанына антисептикалык каражат алып жүрүүгө милдеттүү. Ар бир кардардан кийин стол антисептик менен тазаланууга тийиш. Ар бир кызматкердин температурасы иш башлаардан мурда милдеттүү түрдө өлчөнөт. Ошол эле учурда кардарларды да текшерүү талабы бар. Кафенин ичи бир күндө 4-5 жолу 15 мүнөттөн кем эмес убакка желденүүгө тийиш. Ошондой эле күнүнө 3-4 жолу жуулат. Эми коомдук транспорттор тууралуу токтололу. Автобус, троллейбустардын айдоочулардын салонго унаадагы отургучтардын эсебинен 50-60% гана жүргүнчү салууга тийиш. Жүргүнчү коомдук транспортко бет капсыз түшсө болбойт. Бири-биринен алыс, салондо шахмат тартибинде отурууга милдеттүү. Эгер салон толуп калса, кийинки транспортту күтүүгө тийиш. Ар бир каттам аяктаган сайын салонду дезинфекция кылып, унанын бардык металл жана пластиктерин тазалоо зарыл. Каттамдан кайтып келгенден кийин да автоунааны жууп тазалап туруш керек. Салонго кире беришке санитайзер коюу милдеттендирилген. Эми базарлар тууралуу. Кардарлар базарга бет капсыз кирүүгө болбойт. Аларды сатуучулар бет кап жана кол кап менен тейлөөгө милдеттүү. Эртең менен ар бир катардагы бардык сатуучулардын температурасы өлчөнөт. Контейнердин кире беришинде хлорлонгон чыпка менен санитайзер коюлат. Сатуучунун колунда антисептик болушу шарт. Мындан тышкары сатуучу менен кардардын аралыгы 1,5-2 метрден кем болбошу керек. Базар бүткөндөн кийин күн сайын дезинфекция жүргүзүлөт. Кардарлардын эсине сала кетели, эгерде жогорудагы эрежелер аткарылбаса, сиз талап кылууга жана тиешелүү кызматка кайрылсаңыз болот. Буга чейин дарыгерлер коронавирустун экинчи толкуну күз айларында болорун айтып эскерткен. Айткандай эле, күн суук боло баштаганда илдетти жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүп, тилекке каршы каза болгондордун саны дагы өсүп жатат. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб илдеттен көз жумгандардын аймактар боюнча статистикасын жарыялады. Илдеттин кесепетинен каза болгондордун жалпы саны 1000ден ашты. Аларды аймакка карап бөлө турган болсок, каза болгондордун эң көбү Борбор кала Бишкекте. Бишкек 547, Чүй 142, Ош облусу 79, Ош шаары 66, Нарын 64, Жалал-Абад 62, Баткен 38. Эскерте кетсек, бул сандар 20-октябрга чейинки көрсөткүч болду. Тилекке каршы бул сандар дагы да өсүп жатат. Анткени элдин кайдыгер мамилесинен улам илдет кулачын жаюуда. Акыркы тапта Баткен облусунда да абал курч. Мында бир күн ичинде эле 100дөн ашык адамдан илдет аныкталган учурлар болуп жатат. Орунун жайылып жаткандыгын адистер бул аймак аркылуу коңшу өлкөлөрдөн товарлар кирип тургандыгы менен түшүндүрүүдө. Бүгүнкү күндө 556 стационарда орун бар, анын 344 бетер дарыланууда. Бүгүнкү күндө 200ден ашуун бош орундарыбыз бар. Бирок ал деле бүгүнкү күндө ушул санитардык нормалар, талаптар аткарылбай, элдердин арасында ушул ковид оорусунун абдан күчөгөнүнө байланыштуу биздин стационарда да орундардын жетишсиздигин байкалбаш үчүн биз да ошолордун үстүндө иш алып барып атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө күндүзгү стационарлар Кадамжай районунда толкун иш алып барып атат. Себеби дегенде Кадамжай районунда ал бир аз болсо да орчунду, ошондуктан ал жерде күндүзгү стационар иш алып барат. Кыргызстанда март айынан бери орунду жугузуп алгандардын саны 52 миңден ашты. Саламаттыкты сактоо министрлиги абал оорлошуп баратканын айтып, элди санитардык талаптарды так сактоого жана өз өмүрүн тобокелге салбоого чакырды. Бирок эскертүүлөр жыйынтыксыз болууда. Эл кенебестикке салып, коомдук жайларда ээн эркин, эч кандай коргонуучу каражатсыз эле жүргөнүн көрүүгө болот. Мындай кадам менен алар өздөрүн гана эмес, жакындарын да өмүрүн тобокелге салып жаткандыгын билбейт.